Урматтуу достор, эгерде жаңыдан үй салып, айнек терезе тууралуу сиздерде бир аз маселе болуп аткан болсо, сиздерге ошол тууралуу Instagram, TikTok'та айтмакчы, бул YouTube'да бир аз кеңирээк маалымат алып беребиз. Видеонун башынан баштап аягына чейин көрүп турсаңыздар, мен ойлойм өзүңүздөргө керектүү маалыматты, же болбосо өзүңүздөрдүн муктаждыгыңдарды чече алабыз депчи, ал маселелерге бир аз көмөктөшөм деген бүгүн бизде Бакыт акам өзү бир аз айнек терезелер тууралуу, каяктан келет, кандай болуп жасалат, бул аква айнектер, ошол тууралуу кыскача бир маалымат бере кетсин. Салам алейкум Бакыт ака. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшы ака? Иштериңиз болуп атабы ака? Эми өзүңүздүн билгендериңиз менен сапат тарабына жасалуу мүмкүнчүлүктөрүнө кантип жасалат, ошол тууралуу кыскача бир өзүңүз басканча жана ошондой эле бул материалдар каяктан келет, ошол тууралуу бир аз маалымат бере кетсеңиз. Кимдерге айнек эш терезелер керек болсо заказ берсеңиздер болот. Бул профиль, российский профиль, Проплекс деген. Буну завод бизге кепилдиги 60 жыл берет. Биз сектор 60 жыл эмес эле 10 эле жыл берип, жаштагы рамасына 10 жыл, пакетине 3 жыл кепилдик менен жасап беребиз. Ушул жагын угуп туруңуздар. Кайсы тарабына кепилдик? Орусчасы гарантия. Кепилдик эми кыргыз тили бир аз унутуп кетет, ошол себептен. Кепилдиги жакшы маани бериңиздер. 10 жыл, 60 жыл, 3 жыл. Bunun жасалышы кай жакта чыгат деп айтсаңыздар, бул жактан келип таанышсак да болот. Жасалуу кайсы жерден? Өзүнүн өз колуңуздардан чыгат, Ооба. Биринчи эле бөлүк, биринчи тарап менен бул жерде эмнелер жасалат дегендей. Биринчи эле бөлүгү бул жерде, бул резка деп айтылат. Бул жерде элкалар кесилет. Бул жерден кесебиз, кесип даярдайбыз. Мына айткан заготовка кылабыз. Башталышы. Башталышы. Аны келип заготовка кылып, бул жерге коюп туруп, андан кийинки эле шайманыбыз бул жерде чаптайт. Бул пайка деп айтылат. Бул өзүнүн 250 градуста эритип, 30 секунд кармап держать этип, орусчасы. Аны кое берип, ошол бойдон чаптап бул чогултуп чыгарат. Бул жабдыгыбыз. Анан калганы ручной чогулат. Кол менен эле өзүбүздүн минетибиз менен чогулат. Негизинен айнек терезелер ушул жерден эле чыгат, ооба. Тешка фрезадан өтөт. Анан калганы ручной чогулат баардыгы. Эгер бизге келип кайрылып, эч терезе жасатабыз деген болсоңуздар, бизде российский профилдер бар. Бул бир нерсени айта кетели, урматтуугандар. Бул жерде бир гана айнек терезелер жасалгандан сырткары дагы бир өзгөчө бир мүмкүнчүлүк сек иштеткен инсандарга атайын российский профилдер аз ошол тууралуу бир аз маалымат бере кетсин. Айта берсеңиз болот, Бакыт ака. Российский профиль бул. Бул завод бизге кепилдик 60 жыл берет. Биз 60 жыл эмес, биз 10 эле жыл берип срок менен жасап беребиз. Жок, сек иштеткендер бизге материал керек деген болсо, арзан жана сапаттуу профилдер бизде бар. Бул российский 3 камера. Bunun senası 1330 som. Bunun iştapikleri 6,5 metr. 450 somdan. Bu bir ele 3 ele kameramen çektirilbey biz. Bunun 5 kameraları dağı var bizde. Türleri değil mi? Bunun türleri. Bunun taşlaması 7 cm olur. Bu жылуулукту, шумду, жакшы кармайт. Анан bunun dağı bir свет var bizge. Kombi antrasit деп. 5 камера бул дагы. Сырты антрацит, ичи белый. Кимдин калоолору талабышыга жогору болгон болсо, мындан дагы жасап беребиз. Эң жогорку сапаттагы материалдар деп айтсак дагы болот. Жаңылышпайбыз. Подогольник, башка шаймандар да керек деген болсо, булар дагы бар бизден 40-тык, 45-тик, 30-дук, 20-алык подогольниктер. Ошол эле терезеге кетчү дагы бир шайман, бул металл деп аталат. Бул терезенин ийилип кетпеш үчүн, расстояниясы жакшы кармаш үчүн ичине металл салынат. Ошол металлдар ушулар көрүсөң. Негизинен. Ошол эле терезеге кетчү дагы бир шайман деп айтсак дагы болот. Майда чүйдө мелочевкасы. Бул жакта бар. Шуруптары, такостору, навестери, эшикке кетчү замоктору, мына айтканда петелер деп коет, ошолар баардыгы ручка мушкасынан бери бизде бар. Эгер кимдерге керек болгон болсо, бизге кайрылсаңар болот. Бунун жөн дагы сатылат булар. Продажага, секторге. Негизинен сек иштеткен инсандар
өзүңүздөргө керектүү буюм тайм керек болсо даректи сөз түрдө айтабыз азыр. Видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар дегендей, азыр жакшылап караңыздар. Негизинен булар каяктан келет? Негизинен булар Бишкектен келет, через бизге. Ал жакта дагы биздин экинчи филиалыбыз бар. Ал жактан жөнөтөт. Бул пластик менен иштешкенибизге буюрса 5 жыл болду. 2019-дан бери иштейбиз. Ачылыш биринчи ачылганда биз Бишкектен баштаганбыз бул ишти. Анан өзүбүз жалаат болгонубузга байланыштуу бул жака дагы ачып, иштеткенге аракет кылып, ушундай ангар ачып иштетип атабыз. Буюрса элге кызмат кылайлы деп. Бул аква деп айтылат да жалпы жонунан. Бирок бунун материалы кандай? Темирби же алюминий, пластик болобу? Пластик. Алюминий дагы бар, пока холодный. Бизге келе элек, буюрса жакында келет. Эгер эшик терезелер алюминийден керек деген болсо, аны дагы жасап беребиз. Андан эле буйрукту алабыз. Бунун өзгөчөлүгү тууралуу айта кетиңичи. Бунун өзгөчөлүгү, российский профилдин өзгөчөлүгү, бунун Спенсеринде. Бул жакта Спенсер деп айтылат бул. Бунун Спенсердин талышынасы 16 см болот. Стекло пакетиники 24 деп айтылат. Спенсер канчалык алыстаган сайын жылуулукту, шумду жакшы кармайт. Анан бунун өтө сапаттуулугу, бунун профилдин калыңдыгы өтө калың, еще прошлый айтсак да болот, сапаттуу. Анан резиналары гелиевый, жумшак. Жанагы практикадан угуп калам да, жанагы жайындасы эшик терде берет, же болсо ичи, же болсо кышындасы жанагы үйгө от жакканда эми айыл жеринде билесиз да. Ошондо да айнегим тердеп кетип атат, ошондой бир аз мүчүчтөр угуп калам да. Ошол жагынан кайра кетет. Ошол жагын айтып атпайм. Бизде пакетке, стекло пакетке 3 жыл гарантия берилип жасалат. Ошол жагына гарантия бар. Гарантия берип жасалат. Стекло пакет бул жерден чыкпайт. Стекло пакет бул жактан жасалат. Өзүм менен эле бир тууганым, менин жакын досум, ушул стекло пакетти бул жакта жасап чыгарып берет. Буюрса жакында мощный аппарат дагы тез аранын ичинде бир 10 күн ичинде келет. Бул жакта дагы эң негизги жерлер бар экен. Эң негизгиси бул жакта болот. Кимдерге стекло пакет кыргыздар сөз бар, эшик кырсат, эшиктен бүттү. Кимдерге стекло пакет керек, буйрукта беребиз деген болсоңор, бул жака кайрылсаңар болот. Бул капитал деп айтылат, названиясы. Бунун бет айнек кесип, ошол эле кызматты айнек терезени ушул жерде дагы жасайт. Бул биздин айтканда экинчи филиалыбыз. Жалааттагы. Ушул досум бул жерде иштедет. Менде эмне керек болгон болсо, буна деле ошол нерсе бар. Бул жерде майда чүйдө мелочевкасы, айнеги, ошол эле фурнитуралар, москитный сеткаларга уголоктору бунун бардыгы бул жерде бар. Негиз. Ооба. Келип бул жака деле, мага деле кайрылса болот. Өздөрүнүн каалаган нерсесин ушул жерден башка жака чуркабастан эле тапса болот. Айнекке кандай шайман кеткен болсо, ушунун баарын ушул жерден издесе, буюрса чыгат. Бардыгы даяр сөзү. Эгер чыкпай калган болсо, биз таап келип бергенге колдон келишинче аракет кылабыз. Аракет кыласыз. Ооба. Эң негизги туугандар көрүп атасыздар. Бардык материал өзүндө экен. Бир гана керектөөчүлөргө гана колдонбастан жана секиштеткен инсандарда кайрыла берсеңиздер болот экен. Азыр даректи сиздерге айта кетели. Бул дарек кайсыл жерде десеңиздер, мен уккандан бир көргөн дейт го. Жакындан бир көргөзөлүп жүрүңүз даректи. Дарек Жалал-Абад шаары. Алтын жаны. Бул жагы Тактабазарга жетпей, Светорго жетпей. Бул жага келип кайрылсаңыздар болот. Ынтымак круговой деп эле аталат бул жерчи. Ошондон өткөндөн кийин алтын балыктан кийинки капитал Сурамби Плайс деп эки сектор. Кайсы бирине келип кайрылсаңыздар, кепилдиги менен жакшы, сапаттуу кылып жасап бергенге аракет кылабыз. Эми 100% дебесе дагы 90% кепилдик менен жасап бергенге, гарантия менен жасап бергенге урматтуу мүмкүнчүлүк бар. Бардык эле көк арттын инсандары ынтымактан өтөсүздөр келе атканда. Тайгаранын эстелиги турат. Бияк ачылык туугандар, благовещика кыл сеңер жашасын туугандар. Түз келсеңиздер Тайгаран эстелинен өтүп эле дарек оң жакта. Шаардан келе атканда бул жак Горбайнсага бурулган светофор бар. Буруласыздар жогору бир 300 метр го дейм, 300 метрден сол жака бурулсаңыздар ушул жерде дарек бар.